Каракүнгөй айылындагы Аблес уулу Алайдар атындагы жалпы билим берүү мектебинин окуучулары кол өнөрчүлүк ийримине катышып, өз колдору менен жараткан эмгектерин көрсөтүштү. Бул самындарды биз мектептеги Аблес уулу Алайдар атындагы окуучулар, тагыраак айтканда Creative Innovators Аблесов командасын колунан жасалган самындар болуп эсептелинет. Бул самындарды биз ушул химия сабагынан берген Бегалиева Гүлзат эжебиздин жардамы менен жасайбыз. Өзүбүз бүт баштапкы алынан чейин, аягына чейин ушу өзүбүз Гүлзат эжейдин башкаруусу менен ушу самындарды жасап чыгабыз. Булар деген өтө ден соолукка пайдалуу, тагыраак айтканда эко самындар деп айтса болот. Буларды экологиялык таза самындар. Жанагындай бетке ар кандай безеткилер, андай мындайлар чыкканда ушул биз чөптөрдү аралаштырып жасайбыз. Ар кандай ден соолукка пайдалуу, териге зыян эмес нерселерди аралаштырып жасайбыз. Ошол себептен бул самындар эко деп аталат. Ошол өз колдорубуз менен жасап, буюрса сатыкка чыгат самындарыбыз. Ар түрдүү материалдардан жасалган буюмдар кадимки нерселерге чыгармачылык менен караган балдардын талантын айгинелеп турат. Бул болсо айымдарга азыркы модадагы ушундай топулар түйүлгөн. А эми бул жакта эң ушул негизги немебиз бул ушул этно брошка деп коет, төшкө таккан. Муну дагы ар бир детальдарын окуучулар өздөрү тигип, мондай кылып өздөрү тигип чыгышат. Этно брошка деп азыркы учурда мындай өтө мода болуп аткан, этно нерселер мода болуп жаткандыктан биз ушуну ошо ийримге кошолуу деп туура көрдүк. Ийримде балдар жыгачтан чоор гүл челектерди жасаса, ал эми кыздар кездемеден ар түрдүү керектүү кооз буюмдар жасоону үйрөнүп, андан тышкары самындын түрлөрүн да үйрөнүшкөн. Анан албетте кыйынчылыктар болду. Биринчи жасаганда биз мындай көп нерсени билчү эмеспиз, мындай түшүнүгүбүз такыр эле жок болчу, биз формасын эле билчүбүз да, ошол эле болчу. Анан биз ошондой кызыгып жүрчүбүз. Башында кыйынчылыктар болду. Анан кийинчерээк башында Гүлзат эжейдин немеси менен, кароосу менен жазып атсак, ошол айтып берип жазып атса, кийинчерээк өзүбүз эле үйрөнүп калдык. Башкаларга да өзүбүз үйрөтө баштадык. Ар бир иштин артында балдардын чыгармачылыкка болгон кызыгуусу жана эмгекке болгон сүйүүсүн көрүүгө болот. Булар гүл челектер биз деген обычный мындай таштанды тряпкаларды мусорка цементке салып формасын чыгарып жасаганбыз. Мугалимдердин айтымында мындай ийримдер окуучулардын ой жүгүртүүсүн жана чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрүп, аларды жаңы кадамдарга шыктандырат. Азырынча мен өзүм жетектеп атам кол өнөрчүлөр ийримин, чебер усталар ийримин. Сөөктөрдү иштетип атабыз, мүйүздү, анан жыгач иштетүү боюнча иштерди алып барып атабыз. Анан ар кандай материалдардан довул басты да жасап атышат. Демөөрчүлөр алып келип берди, могул аспаптарды, могу жерде жыгач иштетүүчү аспаптар. Бу жерден биздин окуучулар кол өнөрчү балдарыбыз, чебер усталар деген ийрим бар, ошо ийримдин катышуучулары музыкалык аспаптарды жасап атат, ар кандай буюмдарды, идиштерди дагы жасап атышат. Бул ийрим мектеп турмушуна жаңы дем берип, окуучуларды өнөрдүн баалуулугун түшүнүүгө шыктандырып келет.